Haydi uyan, seni büyük işler bekliyor. Бұл түрктерде дайым ушундай бир колдонуп келген сөздө мотивация берүүчү, шыктандыруучу сөз. Ал эми биз баягы тарыхта жумурай журтка белгилүү болгон айтылуу Александр Македонскийдин апасы дагы оолун тура кой уулум, сени чоң иштер күтүп жатат деп ойготуш экен. Ушундай бир негизи эле жакшы сөздөрдү айтуу менен баягы бир ийгиликтерге шыктандырууга жетелейт экенбиз да. Жакшы гана сөздөрдү айтыш керек экен. Дал ушундай уран менен жакындарын гана эмес, бүтүндөй кыргыз журтчулугун жакшы жакка үндөп мотивация берип шыктандырып келаткан соңку кадырлуу коногубуз бар. Ооба, акыркы күндөрү социалдык тармактарда өзүн жаңы кыргыз деми деп атаган Гүлзат Мамытбектин негизи эле интернет блогтарына киргизген видеолору бардыгы тең актуалдуу, популярдуу, ошондой эле талкууга дагы алынып жаткан кези мына ушул коногубуз Гүлзат Мамытбек бүгүн бизде студияда конокто. Кутман таңыңыз менен. Кош келипсиз. Рахмат, кош болдук. Алгач эле телекөрүүчүлөрүбүздөн да ойготуп баштайт окшойбуз, Ооба, тура кой депти. Ооба. Кыргызым тура кой эми депти. Жакшы. Эфирибизге, Кыргызстаныбызга кош келиптирсиз. Сапар кандай болду? Сонун болду. Деме, Македонскийдин апасы тура кой деген жакшы экен. Ооба. Ал негизи чын эле ушундай экен. Тур уулум деп жакшы бир деми менен ойготчу экен да. Анан кийин балким сиз бул нерседен кабарыңыз бар беле жок беле билбейм, ушул нерседен сурайын деп атабыз. Македонскийдин негизи аябай мен үчүн аябай бир башкача адам, башкача инсан тарыхтагы. Бул киши дайыма ойночу да, дайыма мындай несерьезно кабыл алчу да, мен любой нерсеничи мындай. Персияныбы биз персияны эртең менен басып алабыз, анан кечинде эме тамак ичебиз депчи. Персияны. Анан кийин таң калчу да, мунун күчүнөчү, Александр Македонскийдин күчүнө. Бул кандай эме деп армиясы. Анан бир эмеге барганда дагы бир көп нерселерди басып алган да. Анан бир чоң өлкөгө, чоң мондай дуалдар өтө бийик, өтө курчтаган мондай эме жерге барып, азыр атын унутуп атам, кайсы жер экен. Бирок кире албай атыптыр да, бир 2000 эмеси бар экен, армиясы бар экен, ошо душмандардыкы. Македонскийдики бир 900. Анан айттыр. Мен азыр киргизге тияка. Жөн эле мени жана эки солдаты, жокерлеринди перебросьте меня через стену, и я вам открою эти ворота дептир. Биякта 900 миң кишиси коркуп атса, Александр Македонский мындай несерьезно да, мындай бир күчү менен барып турган экен. Ой, ыргытса, ал ошол жерде ачып, дарбазаны ачып, өзүнүн немесин киргизипти да. Бул мындай экен да, бул жакшы оюн экен да. Биз футболдо мисалы ойнойбуз да, туурабы? Футбол деген эркектер жакшы билет болуш керек. Футбол деген тоскоолдуктар көп. Туурабы? Тоскоолдуктар көп. Анан ой, тоскоолдук бул проблема деп мынтип отуруп калбайбыз да, туурабы? Анан жок ойнобойм депчи, туурабы? Жок ойнойбуз да, мына эме келди анан тоңду алып кетти. Ой, бир проблема чыкты, анан кийин тияка биз ойноп атабыз, Дух игры бул өтө бийик толкунда. Ар бир адам бир толкунда жайгашкан. Бирөө негатив толкунда, бирөө андай коркунуч толкунда, бирөө мындай зеригүү толкунда, эчтеке кылбай эле коеюнчу деп, бирөө сүйүнүчтүн, кубанычтын толкунда, бирөө энтузиазм толкунда, бирок дух игры, оюндун толкуну эң бийик толкун экен да. Анан ойносоң, кадимкидей проблемалар менен ойношуң керек экен да. Аренданы жаба албай атамбы? Азыр аренданы жабам. Ой, атасын озурайын депчи даже. Кыргызча мондай жакшы сөздөрдү, катуу сөздөрдү айтып коюп, менде да ошондой нерселер болот. Кече дагы жакшы эмелерден өттүм, сыноолордон, анан азыр бирдеке кылам, азыр могу проблемадан башкача өтөм дедим да. Анткени сен өйдө жака кетип бартасың да, өйдө жака могу жака тешип кетип бартасың да, проблемаларды тешип, тоскоолдуктар көп болот. Сен басат кадимкидей, жок, сен чыкпа үйдөгө, жок, сен ылдыйда болушуң керек, жок деп, адамдар дагы эң биринчи адамдар тоскоолдук берет. Ойлануң дагычы эң биринчи эмне бизде кыргызда гана эмес, бүткүл адамзатта көрө албастык бар экен. Бүткүл адамзат. Мен Европада да бардым, болдум, тиги Америкада да болдум, Россияда да болдум. Андай нерсе бүт планетада бар экен. Биз кыргыздар көрө албас көп деп айтсак болбойт экен. Анткени бүт адамзат ошентип эме экен, белгилүү экен. Ошондо тешип жарып чыкканда
тоскоолдуктар көп болот, ошондо ойнош керек экен. Ооба. Гүлзат айым, өзүңүздү кыргыздын жаңы дем берүүчүсү деп айтып келесиз да, атап келесиз да. Бул ролду тандап алганыңызга эмне себеп болду? Анан өзүңүздүн баштапкы интернет булактарына киргизген видеолоруңузга токтолсок да, качандан баштап киргизе баштадыңыз? Эмне себептен киргизе баштадыңыз? Былтыр август айында мен очищение деген программаны өттүм. Биз дары ичебиз го. Дары, аспирин, цитрамон, пенициллин ичебиз. Анын баардыгын мояка ар бир дененин ар бир клеткасына такалып барып жармашып калат экен да, чыкпайт экен. Сөөктүн ичине, чучуктун ичине чейин кирип, ала жактан чыкпай калат экен. Анан ошонусу орлошу, анан дарыга көнө берет экенбиз, дагы ооруй берет экенбиз. Ошо очищение деген программаны өттүм, бүт баардык нерсе чыкты. Эме кадимкидей цитрамондун жыты жытанат да. Анын баардыгы чыкты, өтө чоң программа, өтө күчтүү. Анан кийин мындай ачылып түшөт экенсиң да. Мындай бир денең тазарса, мындай ички дүйнөң да тазарып түшөт экен, мындай мээң сергип мындай деп жеңилдеп калат экенсиң. Ошондо жакшы ойлор келе баштайт экен. Жакшы бир Кудайдан жакшы бир сонун ойлор келе аткандан мен устатым айтып калды, Турат Дубанаев. Гүлзат, кыргызга дейт, 200 орун бололу, 20 орун бололу, 2 орун бололу деген жакпайт дейт. Койчу андан көрө жата турайын. 2 орун дейсиңиз, жок. Андан көрө жан баштап жатып турайын. А бирок кыргызга 1 болобуз. Дүйнө жүзүндө 1 болобуз. Десең ошондой ойгонот дейт. Анткени мы же бойцы, мы же воины. Биз тоолордун арасында жүрүп, биз кыйынчылыктардан көп өткөнбүз да, мы выживали, биз көп нерселерден өткөнбүз. Анан кийин 1 болобуз дешиң керек, Гүлзат, түшүнүп атасың деп ошондой ой берди да мага. 2030-жылы биз 1 болушубуз керек деген ойду киргизди. Устаттар бир жакшы адамдар го өмүрүмдө. Уктай албай калдым. Мындай, мен миссиям кандай, мен максатым кандай деп эле сурай беребиз го. Анткени ар бир адамдын максаты бар. Ар бир заттын максаты бар. Дивандын өзүнүн максаты бар, китептин өзүнүн максаты бар, телефондун өзүнүн максаты бар, столдун өзүнүн максаты бар. А адамдын тем более максаты бар да. Анан кийин мен ушу максатымды таптым да. Уктай албай, ыйлап, туруп, кайта бир башкача козголуптум эле мен. Өзүңдүн миссияңды таап алсаң бир башкача болот экенсиң. Анан мен айттым, мен кыргызымды дем беришим керек экен. Мен кыргызыма мындай жүрөгүнө чок салышым керек экен. Деп туруп анан ойгондон анан тура калып, айма чалдым, неме жаздым, мен кыргыздын деми болом десем. Молодец, Гүлзат деди. Азыр мен өсүп келатам, мен кыргыздын гана деми эмес, мен бүткүл планетанын деми болом. Биринчи, мен мындай вдохновитель планеты из Киргизии болом да. Ошол тилектер орундалсын деген гана сөз айталы. Жакшы. Анан биз айтып атпайбызбы, жакшы сөздөр ийгиликке баягы жетелейт депчи. Анан кийин сиздин ар бир баягы сизге гана таанык болуп калган сөздөр бар да, мисалы космосум, берекем, алтыным деген сөздөрчү. Жалжалым, Ушул сөздөрдү баягы кантип ойлоп таап калдыңыз? Анан баягы бир алгач сөз түрдө баягы таң калуу менен карагандар, чочулагандар, ай бул ким дегендер дагы сөз түрдө болбой койбогондор болду да, сөз түрдө. Бул нерселерди кандай кабыл алдык, эмоциялар кандай болду? Алгач баягы жумурай журтка мен кыргыздын демимин деген баягы бир ураанды жар салуу, бир өзүнчө бир бул дагы реформа жасагандай нерсе да, анан кандай болду бул нерсе? Бул нерсе сонун болду. Аны мен сонун эле кабыл алдым, оюн катары эле. Анан кийин окуйсуң да, окуган сайын мындай башкача нерселер мындай башкача нерселерге ээ болосуң да. Адам баласы бул деңгээлде болсо монча эле нерсе көрөт экен. Биигирээк көтөрүп, акыл эсине мындай жакшы билимдерди алса монча нерсеге болот экен. Андан да бийик көтөрүлсө анда монча нерсени көрө алат экен да. Ошончо нерсеге ээ болот экен. Азыр мен ушул жерден көрө алып атам деп ойлойм да, анткени адам баласы космос экен да. Биз мындай чектелип эле ушунчалык кичирейип кеттирбиз да. Адам баласы космос экен. Кудай жараткан бир башкача зат экенбиз да. Бизге миң күчүнүн бир күчүн бериптир. Ар бир адамга, адамдын могу отпечаток пальца, могу денесинин бир кусочугу дагы, бир бөлүгү дагы кайталанбайт. Мисалы, сиздики эч качан кайталанган эмес, кайталанбайт дагы. Мисалы, сиздики бар. Эч качан кайталанган эмес, сиз ушундай уникальныйсыз, сиз кайталанбайсыз да. Ушундай барып бир эле жолу болот. Неме адамзаттын тарыхында
болбогон дагы болбойт дагы, болгон азыр дагы болбойт. Анан кийин ошону түшүнсөк, канчалык уникалдуу экенбиз. Биз бири-бирибизди туурабайбыз да ужечи. Мен тигини туурайын, анан буну туурайын деп ойлобойбуз. Ошондуктан космос экениңди кыргызым бил да. Анан ооба мындай бир кызыктай болуп кетишет. Ай бул ким ай каяктан чыккан, ай бул маспы, бул наркотик чегип алганбы деген сөздөр болот экен да. Анткени мындай бийик деңгээлдерге чыгасың да, бийик толкундорго чыксаң, энтузиазм толкунуна чыксаң, ошондо арактын деле кереги жок болуп калат экен. Арак ичип алып анан кийин жакшы маанайга ээ болоюнчу дешет го. Жок, арактын күчү менен болот. Азыр мен билимдин күчү менен ушул толкунда жүрөм да, энтузиазмдын толкунунда, могу жыргалдын толкунунда, оюндун толкунунда. Ошондуктан мен комментарийлерге такыр көңүл бурган жокмун. Анткени мен буяктамын, кишилер буякта да. Анан жете албай, сөгүп атышпайбы анан ар кайсысын айтыпчы. Анан мен бияка аларга жооп берсем мондайнан, мен түшүп кетем да монтипчи. Ошого мен бияка көңүл бурбайм да, анан көңүл бурбай эле кете берем өйдөн күтүп окугандарга. Анан мындай нерсе болот экен. Бул киши мени көрө берет экен, акырын көтөрүлө берет экен, Анткени Рамазан Валиев деген ырчы бар немеде, Казакстанда, ошондо айтып атпайбы? Аябай жакшы эмессиңер дейт. Мага башында бул ким ай? Бул эмне жыргап атат? Мен жаман болуп атканда бул эмне жыргап атат? Деп мындай жаман көрчүмүн дейт. Бирок сизди токтобой көрчүмүн дейт да. Бир да мени калтырбай, видеоңузду калтырбай. Ошо могун демеги толкунга чыгып, анан кийин эми түшүнө баштадым дейт. Эми сизди түшүнүп биле баштадым, экөөбүз чогурдасак жакшы болот эле дегенден мен ошо билим алып атам да, закондор бүт иштейт экен да, ийгиликтин закондору бүт баары тең иштеп атканына аябай таң калып атам. Гүлзат айым, мисалы ошол эле сын пикирлер, комментарийлердин ичинде Гүлзат айым негизи чарчайбы, Гүлзат айымда жалкоолук деген нерсе болобу деген дагы суроолор бар да, сизден буга жооп болсун. Чарчайсызбы, же болбосо жалкоолук деле кээде болсо керек, аны кантип жеңесиз? Жакшы суроо болду. Анткени буякта башыбызда шайтан бар да. Буякта шайтан бар, сени тосуп аткан. Жок, барбай эле койчу, отура берчи. Жакшы эле го, курсаң ачкан жок го, жакшы мындай ушуга деле чыдаса болот го, ушуга деле шүгүр келтирсе болот го депчи. Бул шайтан айтат да. Анан буякта победитель, жеңүүчү айтат да. Ичинде эки нерсе бар да, эки үн бар буякта кулагыңа шыбырап турган. Бияк айтат, жок Гүлзат, Кудайга шүгүр деш керек. Бирок чоң максаттарга жетиш керек. Давай жетишебиз. Давай. Анан кийин могу баса баштайт да, могу шайтанчы баса баштайт. Жок. Анан экөөнүн ортосунда кыйналасың кадимкидей. Ошондо мен чуркап барып мен окуйм. Мына Куран китепти окуп баштадым. Азыр ошо немеден алдым, Москвадан. Анан өзүмдүн устаттарым бар. Сразу музыканы коем, сразу ошо кишилерди угам. Анан 5 мүнөттүн ичинде эле жык болдум. Анан жок дедим. Дейм да, шайтан, жок, мен күчтүүмүн, мен азыр жеңүүчү болом. Давай деп ушинтип өзүмдү өзүм мотивация кылып кетем. Ошондуктан жалкоолукту ушинтип жеңсе болот, менин оюмча. Жакшы. Сизден баягы ар кандай ой пикирлерин калтыргандарды азыр дагы сонун кездешет. Анан сизден таасир алып, сиздин методикаңызды колдонгондор болот атабы, катарынан чыгып атабы, сизге окшоп дагы сизден таасирленип, өзүнүн жашоо образын өзгөрткөндөр, мен дагы кыргыз деми болгум келет, жаңы деми болгум келет деп баягы ушундай бир сиздин артыңыздан, изиңизден баскандар барбы? Ал кишилерди мен мынтет мага звонтет. Гүлзат эже, мен сиздин фанатыңызмын. Мен айттым, алтыны, мен фанат деген сөздү жаман көрөм. Андай айтпачы, анткени сен мен фанатым эмессиң, сен менин жылдызымсың. Ар бир адам жылдыз, ар бир адам күн да. Мондай бир жаркыраган сонун күн. Аны мынтип булут каптап эле, кичирейтип эле уктап жатабыз да. Бул күндү ачыш керек экен. Сен менин жылдызымсың. Ошондуктан сен мени туурап мындай кыргызым тура кой деп видео кылса, бул жакшы. Бирок анан кийин үйрөн анан өзүнүн методикасын ачат. Ар бир адамчы. Мен дагы бирөөлөрдү туурап туруп анан кийин мен өзүмдүн стилим бар, айткандай. Мен өзүмчө Гүлзатмын, мен уникалдымын деп өзүмдүн стилимди чыгардым. Ошондой эле кыргызымдын ар бир кызы, ар бир жигити бир башкача калыппыз, бир башкача бир улутпуз. Мен ушу дем берген сайын кыргызымды башка жагынан ачып атам да. Ушунчалык тез үйрөнгөн баарын тең, эмгекчил, мээнетчил, чынчыл, анан коркпогон бир баатыр калыппыз да. Ошо менден кийин мен менен чогуу бир командада болгон, мен пикирлеш болгон мен менен кыргыздарым көп эле келет, анткени толкундарга чыгып атат, монтип. Ар бир адам буяктан бияка чыга алат. Мен анткени 2 жыл мурун буяка түшүп кеткем. Мен аябай семирип, аябай жаман болуп, мындай
басынып тим эле чөнтөгүмдө 10 сом калбай калчу. Бул жака жетиш үчүнчү 2 жыл мурун 2016-жылы. Анан бирок окуп мондай мотивация болуп, адам баласы чөйүп кете берет экен, эгер жан жаккадагылар жардам бербесе. Ошого чөйрөңдү өзгөртүшүң керек экен. Анан кийин мен пикирлештерим толтурам. Мен аны даже не ожидала, мен мындай күткөн эмесмин да. Мен 3 айдын ичинде эле мондай хайп деп коет, шум кылып аябай бат көтөрүлгөндөрдүмүн. Анан ошо келсем, эмеге Москвага келсем, негедир Москвага тартты бутум. Ал жакта кыргызым мондай эле күтүп алдым, монтип бир башкача. Анан аябай кыргызым сагынган экен. Ар бирөөнүн могу встречага 100 киши келди. Встречага келгендер монтип кучагыма басып, баштарынан жыттап, кыргызымдын жыты да башкача да. Жыты да башкача да, баштарынан жыттасам. Мындай бизге мээр жетишпейт экен да, биз бири-бирибизге мээр койбойт экенбиз да. Мен барып туруп эле сразу адамды кучактайм, кучагыма басам. Эркекпи, аялбы, мен кыргызым, менин кыргызым. Сразу кучагыма басам да, анан башынан жыттап алсам болду. Адам баласы мындай бир башкача болот түшөт. Ошондон бири-бирибизге мээр төгүп, бири-бирибизге пикирлешип болуп, бири-бирибизди түртсөк, калк катары, нация катары, улут катары бат эле өсүп кетебиз. Гүлзат айым, акыркы учурларда мисалы негизи эле видеолордун басымдуу бөлүгү эртең менен тартылса керек. Сиз эртең мененки таңыңызды чуркоо менен баштайсыз, аны менен катары видео тартасыз. Азыр болсо бийлеп дагы калдыңыз, бийлеген дагы видеолоруңузду киргиздиңиз. Анан негизи эле өзүбүз менен өзүбүз эле музыканы коюп алып туруп бийлесек, бул дагы негизи шыктандырабы? Мени шыктандырат берекем. Мени шыктандырат. Ар бир адамдын өзүнүн жолу бар. Өзүнүн жолу бар. Максатына, ийгилигине. Мени лично шыктандырат. Настроение түшүп калса да, ошол бир методдорунда сразу музыканы койгондо бийлеп баштайм сразу. Оюнга чейин действие болот экен да. Действие деген толкун болот экен. Энтузиазмдан бийик действие. Сен аракет кылып атасың, бирдеке кылып атасың. Бийлөө бул действие да. Действие. Сен жаткан жоксуң, эчтеке кылбай, сен тура калып бийлеп атасың. Тура калып чуркап атасың. Кыймылдаш керек экен. Кыймыл аракет бул эмеге келтирет экен да, ийгиликке. Ошондуктан мен баарына тең мындай рекомендациям да, бул сунушум. Эгер чуркап көрсөң, сага жакса анда чурка берекем. Бийлеп көр, сага жакса анда бийле. Ар бир адамдын өзүнүн максаты бар, өзүнүн функциясы бар, ошондорду аткарыш керек деп ойлойм. Жакшы. Баягы өзүн өнүктүргүсү келген адамдар же мотивация шыктандыруу баягы алыш үчүн атайын бир тренингтерге барып акча төлөп, жолугушууларга барып ушундай бир кылышат. Анан сиздин баягы десем телефон аркылуу эле, интернет аркылуу эле жалпыга болгондо дагычы баарына ышык берип, баягы мотивация берип атканыңыз дагы бул жакшылыктын жышааны болуш керек деген сөз айткым келет. Дагы мындай бир суроо жаралып атат. Алдыдагы пландар Гүлзат Мамытбек эмне болот экен? Дагы кандай жолдо, кандай багытта болду экен? Дагы элге кандай бир ышык, кандай бир мотивация берет болду экен деген күтүп аткандарга азын-алак кандай бир анонс кылып кетпейби? Анонс. Азыр сонун нерсе жаралып атат. Азыр бир сонун. Мен могу кичинекей телефон менен эле кыргызым тура кой деп эле шашпаш жасаган видеолорум кыргызды көтөрүп турмун элечи, көтөрүп. Анан кийин мени Японияда көрөт экен, Франция, Англия, Германия, Швейцария, Дания, Америка, Венесуэлада көрөт экен да. Алар жасап атпайбы, мен мындай көрүп калдым да. Биз сенин сөзүңдү түшүнбөйбүз дейт, бирок эмоцияңды көрүп алып дейт. I don't understand your language, but I like your emotions дейт да. Анан кийин элге жат экен да. Адамзатка ошо эме суусуп аттыр адамзатчы, мотивация монда жакшы эмоцияга. Анан ойлондум, мен чоң проект ачсам эмне болот? Азыр чоң проект жаралып атат. Стань миллионером. Be millionaire, миллионер бол. 3 тилдүү чоң проект жаралып атат. 300 киши катышат. 300 Кыргызстандын ишкерлери катышат. Анан кийин алардын үстүндө командага бөлүп коебуз. Алардын үстүндө уже миллионерлер турат. Аларды үйрөтөт кандай эмне кылыш керек экен. Бул сомовый миллионер деп коет. 1 миллион сому бар, 1 миллион рубльдар бар. Бул деңгэл, анан эң жогорку деңгэл бул долларовый миллионерлер да. Ошолорду привлекать этебиз, ошолор менен чогуу эме кылабыз. Мен бир 5 миллионерден интервью алдым өзүм лично. Булар башкача ойлонот экен. Миллионерлер, алардын жанында турсаң да мындай толкундар башкача экен эле. Мондай сага жиберген толкундар дагы. Мен WhatsApp'тан алып аттым да. Анан мен обязательно сизден барып вживую алам деп убада бердим, бирок даже WhatsApp'тан дагы толкундар башкача да. Ошондой чоң проект ачам, бул YouTube'да болот. Анан кийин азыр телевидениялар менен жакшы сүйлөшүп атабыз.
бул YouTube монтип тигилип карай турган болот. Тигилип карай турган бир Гүлзат Мамытбектин стилиндеги болот да. Вау дегенчи мондай давай иш кыл, тур, давай, вставай. Анан бул нерсе Москвада болот. Вставай, Россия, вставай деген уран мененчи. Тура кой, Россиям, тура кой депчи. Анан бул эмеге азыр чемпионат мира по футболу башталат. Ошого да арналган нерсе. Анан азыр Россияда Кыргызстандын атын аябай чыгарабыз мондай. Тапратып чыгарабыз. Кыргызстан, Россия булар бир, анан братская страна деп бир деңгээлге чыгара турган проект болуп атат болчу. Азыр башкача проект болуп атат, ошого даярданып атабыз. Катышуучулар бар болсо, миллионер болгуң келсе, ошол немеге передачага, ошол проектке катышып бер экен. Бул реалити шоу болот да. Кадимкидей кыйынчылыктардан өтүп, анан монтип сынып калып, анан кайта туруп, анан монткендерден бери көрсөтөбүз. Артынан 30 камера чуркап иштейт. Дом-2 эле көрө бербей, бири-бири менен ушкан, кантип максаттарга жетип аткан проектти көрсө, Кыргызстаным дагы, Россиям дагы, бүткүл адамзат дагы мына көтөрүлөт да. Башкача. Ошондуктан жакшы проекттер чыгарганга мен азыр күчтөнүп атам, аттанып атам. Сон проект чыгат кыргызым. Сонун проект чыгат. Гүт. Эй, баракелде, сонунда эмоция менен эмоция. Нава, сөзсүндө. Бул жашоо, эмоция бул жашоо. Бири-бирибизге берип атабыз энергияны. Ошентип сүйлөшүбүз керек. Бири-бирибиз менен. Балким биз дагы өзүбүздүн стилибизди таап алаттырбыз сизден таасирде. Азыр мындай кылалы, маегибиз соңуна чыгып калыптыр. Сизден бир суранычыбыз, жалпы жумура журтка мынакей түз эфирден дагы бир ирет ойготуп, дагы бир мотивация, шык берип кетиңиз суранат элек. Мен Куран китептен окуйнчу, потому что эртең менен сонун нерселерди окудум. Бул биздин мусулмандардын эме китеби да. Бул орусча жазылган, Эльмир Кулиевдин эмеси. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Деген сөз кыргызчасы. Кудайым бизге сыноону, биз көтөрө албаган сыноону бербейт экен. Сен бир сыноого кабылдыңбы, кыргызым? Сен ошону көтөрө аласың. Анан экинчи деңгээлге чык. Аяктан дагы сыноо берет. Анда көтөрө аласың, үчүнчү деңгээлге чык. Ошентип чыккын. Кыргызым, Курманжан Датка энеңиз айткандай, кыргызым эч качан төшөктө жатып өлбөйт. Кыргызым найзанын үчүндө өлөт. Эч качан төшөктө жатпайт. Төшөктө жатпа кыргызым. Найзаны эми биз жакырчылыкка саялы. Найза биздин душманга саялы. Биздин душманыбыз ким? Жакырчылык, сабатсыздык, жалкоолук, көрө албастык. Ошону жанчылычы, биригеличи, бири-бирибиз менен мушташпай, кыргызга душман эмес берекем. Политик менен урушуп кетет. Урушпачы берекем, урушпачы, мен жүрөгүңө жетейинчи. Бири-бириң менен урушпачы, политиканы туура түзчү. Анан кийин бир команда бололчу. 6 миллион калкпызбы? 6 миллион калк бул бир команда. Анан кийин президентти карап эле, президент бардык жакты жыйнаш керек, премьер-министр бардык жакты жыйнаш керек. Мен ушу жата турайын дебечи кыргызым, дебечи биз ар бир адам Кыргызстанда жашап аткан 6 миллион адам биз бардыбыз, бир командабыз. Эгер 6 миллион адам ойгонуп туруп, бир максатка көздөсө, Кыргыз биринчи өлкө болот. 2030 Кыргыз биринчи өлкө. Мен сенин демиң Гүлзат Мамытбек айтып жатат. Тура кой кыргызым, тур! Ай, баракелде. Кол чабалар. Баракелде. Кыз сонмай болдун. Келипиңизге чоң рахмат. Кош келиптирсиз дагы бир жолу. Ырачып дейбиз. Бар болуңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Кадырман Мамытов биздин студиябызда Кыргызстандан чыккан планетабыздын жаңы деми Гүлзат Мамытбек болду. Чоң рахмат, берүүбүздү улантабыз. Эч ким эч кайда алыстабасын.